Саламатсыздарбы? Мен Таас районуна караштуу Хамбург атындагы орто мектебинде математика сабагынан 3 жылдан бери берем. Атым болсо Тележан Эльмира Рыскелдиевна. Биринчиден ушундай курстарды уюштуруп берген сиздерге чоң рахмат. Биринчи келгенде Абдупачаев Адилет деген агайыбыз берген болчу. Былтыр келген учурда методика боюнча үйрөнгөнбүз. Быйыл болсо Кудай буйруса Шерзат деген агай берип атат. Экөөнүн тең жакшы билимдерди алдык, жакшы жогорку деңгээлдеги устаттарды алып келгенсиздер бизге. Быйыл болсо биз эмелерди үйрөнүп атабыз. Практикада кантип оңой эсептерди чыгаруу керек, тез чыгаруунун жолдорун үйрөнүп атабыз. Бул бизге өзүбүздүн билим казынабызга чоң деген салым кошту деп ойлойм. Мисалы үчүн бүгүнкү программа боюнча комбинаториканын оңой жолдору, топтоштуруу, орун алмаштыруу, орундаштырууларын жеңил жол менен кандай мындай формулага салбай, ячейка аркылуу дагы жеңил чыгарсак болот экен да. Ошолорду бизге жаңылык эле болуп жатат. Көп эле мугалимдерге жаңылык болуп жатат. Жакшы нерселерди үйрөнүп атабыз. Бул жерде бир гана мугалимден гана көз каранды эмес, жакшы бал алыш үчүн биринчиден эң биринчи бул ошого чоң ролдо турган бул окуучу. Окуучу өзү кызыгыш керек, өзү аракет кылыш керек. Мисалы үчүн берген нерсеңди үйгө барып да кайталаш керек да. Ага албетте сөзсүз ата эне дагы убакыт бөлүп ошо сабак даярдаганына керектүү курал жарактарын, мисалы үчүн китептерин сатып берүүгө мүмкүнчүлүк берсе деп ойлойм. Быйыл 11-класс бар. Кудай буйруса жакшы ниетте туруп атабыз. Экинчи чейректен баштап аябай жакшы даярдайбыз. Ошо 2 жылдык алган билимибиздин изүрүн көрөлү деп аракет кылып жатам. Мен иштегениме 4 жыл болду, бирок ушул убакытка чейин ошо билим тармагына басым жасаган бир да демөөрчүлүк көргөн эмесмин. Ошондуктан ушундай басым жасап, ушу демөөрчүлүк кылып, бизди бекер курстарга окутуп, анда дагы жөн гана мугалимдерди алып келбей, атайын Оштон, мисалы үчүн Нарындан былтыр Адилет агайыбыз Нарындан келген. Ушундай күчтүү тренерлерди алып келип бизге сабак өтүп жаткандар үчүн чоң рахмат. Ушул жерде уюштуруп берген биздин депутат агайыбыз Бактыбек Чойбеков агайыбызга ыраазычылык билдирем жана ошо колдоо көрсөткөн демөөрчү агайларыбызга да ыраазычылык билдирем.